Бүгін Талас областық Жыл сайын Талас облустук ички иштер башкармалыгы тарабынан өз кызматын аткарып жатып, курман болгондорду эскерүү иш-чарасы уюштурулат. Тилекке каршы 15ке жакын милиция кызматкерлеринин жакындары бул күнү аларды эскерүү үчүн чогулушту. Алгач кызмат учурунда көз жумган кызматкерлердин ысымдары түшүрүлгөн атайын ардак тактага гүл чамбарлар коюлду. Бул иш-чара Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлиги тарабынан белгиленип, ошо ички иштер органдарында өздөрүнүн кызматтык милдетин аткаруу убагында курман болгондорду эскерүү күнү деп жыл сайын ушул датада курман болгон кызматкерлердин жакындары, бир туугандары, ата-энелери келип ушул жерде эскерүү күнүн өткөрөбүз. Бул жерде ички иштер органдарында жалпы биздин Талас облусу боюнча 15тен ашык кызматкер болгон. Булардын кээ бири айдоочу, кээ бирөөсү ички иштер бөлүмүнүн орун басары же болбосо ыкчам опер өкүлү, ар кимиси ар кандай кызматта иштешкен. Шаршен Ниязалиевдин уулу кызмат учурунда кылмышкердин огунан курман болгон. Жылдар өтсө да уулун жоготкон атанын кайгысы өчпөйт. Бирок калк коопсуздугу, коомдук тартипти камсыз кылуу үчүн кызмат учурунда көз жумган милиция кызматкерлеринин элеси кесиптештеринин жакындарынын эсинде. Талас райондук ички иштер бөлүмүндө кылмыш иликтөө бөлүмүндө иштеп баштады. Андан кийин УУДда иштеп жүрдү. Кийин Бакай Ата райондук ички иштер бөлүмүндө кылмыш иликтөө боюнча кандай зам деп коет го, зам болуп иштеди. Ошол жерде иштеп жүрүп 2006 жылы кылмышкерлердин колунан роодун алдында каза тапты. Ошон 28 жашта болчу. Гүлнара Шадыканова бүгүн жолдошун эскерүү үчүн облустук ички иштер башкармалыгына келген. Жолдошу бир топ жыл коомдук коопсуздукту камсыз кылуу үчүн милиция кызматкери болуп эмгектенип, 43 жашында жумуш учурунда каза болгон. Жолдошум 79-80ден баштап иштеди. Таласта иштеди, Бакай Атада иштеди, көп эле жерде иштеди. Анан ошол күнү Атуркотста да иштеп аткан болчу. Үйгө келип, кайра кетип, жумушка мен кеттим деп кеткен. Ошол жактан каза болду. Мен 41де болчумун. Ал 43те болчу. Ошо артында 4 кыз, бир уулубуз калды. Эскерүү иш-чарасынын аягында кызмат учурунда көз жумган милиция кызматкерлерине арналып Куран окулду. Бегайым Асымбаева, Калмурат Мейманбеков, Эркинай Жумабекова, Талаш шаары.